Assalamu alaikum, hurmatly 1-may айлык өтүнүн тургундары. Жогорудагы видеода айтылган идеялар ким тарабынан даярдалганы мага белгисиз. Бирок мен ушул аймакта туулуп өскөн жаран жана жогорку билимдүү инженер катары бул 120 миңден ашык адам көрүп, 7300дөн ашыгы лайк баскан бул долбоорду реалдуулукка да алып келбеген, ашкери ысырапкорлукту талап кылган, ишке ашпаган идея деп баалайт. Албетте мен жогорудагы видеода айтылган идеяларды сындап эле чектелбестен, мен өзүмдүн дагы альтернативдүү идеяларымды, бир нече сунуштарымды айтам. Албетте ар кандай пландар, ар кандай идеялар бар, бирок алардын баардыгы туура дегенден алысмын. Сиздер ага өз пикириңиздерди билдирип, сунуштарыңыздарды комментарийге жазсаңыздар болот. Билген Орто Токой деген суу сактагычы электр энергиясын өндүрүп чыгарбай эле суу төмөн жака кое берилип жатса, жогору жака электр энергиясын бөлүп алуу үчүн дамба курууну сунуштап жатышат. Алар насос менен сууну 200 метрге чыгарабыз деп аткан жердин деңгээли 1150 метр. Ошондо 200 метр бийиктикке көтөрүлгөндө 1350 метр бийиктикке көтөрөт. Ошондо биз азыр көрө турган болсок, 1350 тоонун боорунда, демек алардын каналы мына ушул тоонун боорунда жайгашып калат. Ушул жерде демек каналды куруу үчүн ага келүүчү техникалар бул тоонун боорунда иштеши керек болот. Бул жерде эмне үчүн ошондой бийик чыгаруу идеясын көтөрүп жатканын дагы түшүнүү кыйын. Бул видеодогу дагы бир кызык жагдай, бул сууга суу маселесинин мына ушул 2000 жана видеодо айтылгандай 3,5 миң гектарга чейинки кайракы жерди суу менен камсыздоо маселесин гана козгоп чектелип калгандыгында. Анткени ушул жерди улай Кара-Үңкүр жана Совет Сай айылдарына дагы суу жеткирсе болмок. Анткени бул айылдарда суу жетишсиз болгондуктан ансыз да суу тартыш болгон коңшу айылдардан суу алынып келинет. Мисалы үчүн бул жагы Ажек айылынан алынып келинсе, мына ошол эгин талааларына. Андан тышкары ушул Сумсар дарыясынан Кара-Үңкүр аркылуу дагы суу алынып келинет. Бул жерде лотоктор байкалбай атат, бирок негизи бар. Мына ушул ачуу чындык бир нече айылдарды ушул 1-май айылындагы айлык өтүндөгү кичинекей Көк ала жайлоосунан агып түшкөн дарыя суу менен камсыздайт. Бул жерде Интроворс программасында Көк ала жайлоосун көрүп турабыз. Кичинекей жайлоодагы бунун 3600 метр эң бийик чокусу. Жерде биздин байкашыбызча азыр эми ушул эле Көк ала жайлоосун тактап айтканда Сумсар дарыясынын алабы менен Терексай дарыясынын алабын салыштырып көрөбүз. Ал үчүн биз картага өтөлүк. Бул жерде биз азыр көргөн Көк ала жайлоосу, бул Көк ала жайлоосунун аянты 100 гектардан ашпайт. Анткени мен Интроворс программасына 200 гектардан ашыкча аймакты киргизе албайм. Мынакей көрүп турганыңардай 89.700 гектар жайыттан агып түшкөн суудан биз балким 5% алыпталанбай агызып жиберебиз. Азырынча эмне демек, бака сууда жатып суусайт деген эле макалды айтпасам, башка бирдеме айтуу кыйын. Бир гана ал эмес, жалпы аянты 540.300дөн ашык гектарды түзгөн Чаткал дарыясы дагы биз андан дыйканчылык үчүн эч кандай пайдаланбайбыз. Анткени өзүңүздөр билгендей, Чаткал районунда негизинен мал чарбачылык менен алектенишет. Ала деген атау көп кыргыздардан. Агайын көңүлгө оны алмас экен. Ала Арча дейтұғын ұлттық парк. Тамаша табиғаттың таңбас екен. Ала Бұқа ауданы шалғайдағы. Қырғыздың алтын шыққан қамбас екен. Ооба, бул тууралуу айтпай кете албайбыз. Жер суу маселелерибиз чечилбегени менен, инфраструктуралык жол маселелерибиз чечилбегени менен, биздин кен байлыктарыбыз тууралуу казак туугандарыбызга чейин угулгандыгы таң калтырбай койбойт. Ала Бука районун толуу регион катары тааныткан дагы бир маселе бул Ала Бука Чаткал ашуусу. Бул жерде бийиктиги деңиз деңгээлинен 2850 метр. Бул жерде жергиликтүү калктын мүшкүлүн жеңил кылуу үчүн менимче алтын кенин, бул жерден алтын кенин ачпаса дагы туннель казып, ошол казууда казылып алынган жердеги гана алтынды иштетүүгө
уруксат берсе, менимче максатка ылайык болса керек. Анткени кум төргенинде билесиздер, мөңгүлөрдү бузбастан түбүндөгү кен байлыкты иштетүү керек болгон, бирок ага карабастан кийинчерээк мөңгүнү ачууга уруксат берип коюшту. Бирок ага чейин мөңгүлөрдү албастан жердин түбүндө казуу иштерин алып барса дагы болмок, бирок кымбатка түшмөк. Азыр эми ошол туннелди көрүп алалы. Азыр бул жерден 2305 метр бийиктикте, демек 530 метр перевалдан туннел казчу болсок, демек биздин туннелдин узундугу 8 километр болот экен. Эми кайрадан ошол төмөн жактагы Ош Жалал Абад аймагында эле 1000 метрге чейинки бийиктикте жайгашкан айылдар жөнүндө улантабыз. Тоо этегиндеги жайгашкан бул айылдарда сел каптоо коркунучтары дагы бар. Албетте, кылымдардан бери калыптанып калган чоң сайыларда эбегейсиз мындай чоң өлчөмдөгү сел каптоолору жүрүп турат, бирок ал сырттан караган адамга эч кандай чоң бир апаат сезилбегени менен, ал сел деген албетте бул тунук суу эмес, ал өзү менен кошо биздин мекенибиздин топурагын кошо агызып жүрүп отурат. Бул суулар менен биздин мекенибиздин топурагы гана эмес, мекенибиздин таштары да агып барат. Буну сиздер бул сүрөттөрдөн да байкасаңар болот. Канча метр экендиги бул жерден байкалбаганы менен, менин байкашымча бул 5-7 метр бийиктиктеги жаарлар, булар мына ушул селдердин негизинде пайда болот. Сиздер көрүп турган бул сел агымы ушул айылдарда. Азыркы заманда эми мекендин топурагы деген сөздүн өзгөчө деле биз жаштардын арасында чоң мааниге ээ болбой калды. Анткени биз дүйнөнүн ар кайсы жагында жүрсөк дагы, мурунку ата бабаларыбыз сыяктуу мекенимдин топурагын салгыла деген сыяктуу бизде сезимдер биз үчүн азыркы заманда жат көрүнүшкөн калды. Тилекке каршы. Ушул жерден урматтуу достор, мен силерге суроо салгым келет. Эгемендик алгандан бери биз чек ара маселелерин чечүүгө аракет кылганыбыз менен, биз ушул тонналаган көптөгөн көлөмдөгү таш топурактарыбыз коңшу өлкөлөргө агып чыгып кетип жатканына кайдыгерлик кылып жаткан жокпузбу, же бул биз ойлоно турган, биз түйшүлө турган маселе эмеспи? Ушул тууралуу дагы силердин оюңар мен үчүн абдан маанилүү. Анткени мен балким болбогон нерсеге жан өрөп, жан кейитип жаткандырмын. Ошол себептен силердин оюңарды комментарийлерден күтөм. Айта кете турган нерсе, мен ушул айылда окуп билим алгандыгыма байланыштуу, мен бул жердеги кырдаалды жакшы билем. Чек арага жакын аймактагы коңшу өлкөнүн жарандары ошол биздин чек арадан агып кирген жерден таш шагылдарды жүктөп казып алышчу. Ар бир сел келген сайын алар казып алган жерлер толтурулуп, биздин жер кыртышыбыз алар жакка сүрүлүп отурчу. Албетте, бул маселени да чечүүнүн жолу бар. Буну биз ошол сел сактагычтарды габиондордун жардамында курсак болот. Азыр болсо биз видеону жыйынтыктай берелик. Шайлоодон кийин буюрса биз видеонун башында айтылган идеялар тууралуу кеңири ой бөлүшөбүз. Көрүшкүнчө саламатта калыңыздар.